Өзгөн районунун 1990 жылы аяктаган мектеп бүтүрүүчүлөрү достук спорттук мелдешин өткөрүштү. Спорттук иш-чарага Ош чергесиндеги 7 райондон спорт күйөрмандары келип, аркан тартыш, ордо оюну, чоюн көтөрүү жана волейбол боюнча күч сынашты. Мелдештин максаты элдин кызыгуусун спортко арттырып, айыл жергесинде жаштарды сергек жашоого үндөө болду. Жыйынтыгында сыйлык өз ээсин таап, мыкты командаларга байгелер салтанат менен тапшырылды. Ордо боюнча 1-орунду Каракулча районунун катышуучулары ээледи. Аркан тартыш оюнунда мөөрөйдү Алай районунун Карлуу балбандары алды. Гира көтөрүүдө Өзгөндүн жигиттери утту. Алдыңкы орунду багындырган командаларга акчалай сыйлык жана беректер тапшырылды. Акырында кийинки өтө турган оюндун кубогу Чоң Алай районуна берилди. Бул унутулмак спорттук иш-чарада биз мына унутулуп келе жаткан мына жаш балдарга, жаш муундарга жайылтуу максатында ушу биз ордо оюнун коштук. Себеби ордо оюну кээ бир кийинки убактарда жаш муундар ойнолбой унутулуп бара жаткан эле. Ошондуктан биз ушул оюнду да кошуп, спорттун 90-жылы бүткөргөн достор жайылтса деген максат кылып, өзүбүз Өзгөн району биринчилерден болуп ушу ордо оюнун коштук. Буга чейин волейбол, гир көтөрүү жана аркан тартыш оюндары болгон. Бирок биз ушу аркан оюнун дагы кошуп алдык.